Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештер, кечеги күнү биз сөзүбүздө быйылкы жылдын Рамазан айынын башталышы менен бирге эки өлкөнүн ортосундагы чек ара маселелеринин чечилиши дагы чоң бир Аллахтын жакшылыгы болду. Ошондуктан Аллахка шүгүрлөрдү айталы жана бул чечимдерди кабыл алып аткан башчыларыбызга чечимдерине ынанып, аларга баш ийели деп айтсак, кээ бирөөлөр сен эмнени билмегелең, сен эмнени билесиң, биз уттурдук, биздин мамлекет утулуп калды деп ушул сыяктуу сын пикирлерди айтышты, жазышты. Ушул сын пикирлерге урматтуу мусулман бир туугандар, түшүндүрмө иретинде айта турган болсок, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, ушул сыяктуу талаштуу маселелерде, эки тараптуу талаштуу маселелерде бул баарыбызга белгилүү, сөзсүз түрдө эки тарап тең кээ бирки акыларынан баш тартат. Кээ бирки жерлерде ута турган болсо, кээ бирки жерлерде берет. Башкача айтканда уттурат. Ушундай жолдор менен гана чечилет, урматтуу мусулман бир туугандар. Чек ара маселесиндеги ушул сыяктуу нерселер, ушул сыяктуу абалдар жөнүндө биздин башчыларыбыз өзүнүн адистери сүйлөйт. Алар бизге караганда бул нерселерди жакшы билишет. Бирок биз негизинен алып айта турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, бул сыяктуу маселелерди чечүүдө сөзсүз түрдө эки тараптуу кызыкчылыктар көздөлөт. Жана айтканыбыздай, ошол эки тараптын кээ бирки укуктарынан, акыларынан баш тартат. Ушундай жол менен гана ийгиликтүү аяктайт. Ушундай жол менен гана, урматтуу мусулман бир туугандар, ийгиликтүү аяктайт. Болбосо мен да толук алам акыларымы, укуктарымды мен дагы толук алам деп эки тарап тең айтып турган болсо, бул маселе чечилбейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Динибизде дагы, урматтуу мусулман бир туугандар, динибизде дагы ас-сулх деген маселе бар. Же болбосом ал-ислах деген, элдештирүү, ушундай ызычуу маселелерди чечүү деген маселе бар. Ушул сыяктуу маселелерди чечүүдө дин аалымдары, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол маселеде эскеришкен. Эгерде кандайдыр бир эки тарап араздашып, ушундай бир чыр чатакта тура турган болсо, алардын ортосун элдештирип маселесин чечүүдө сөзсүз түрдө эки тарап тең кээ бирки акыларынан таназул кылат. Айтканыбыздай баш тартат. Ошентип отуруп элдешүү ишке ашат. Муну ар бир шарияттан илими бар адам билет, урматтуу мусулман бир туугандар, ас-сулх маселесин, элдешүү деген маселесин. Бул биринчи жагынан, урматтуу мусулман бир туугандар. Экинчи жагынан, эгерде, урматтуу мусулман бир туугандар, экинчи жагынан, эгерде ошол чек ара маселелери чечилбей, дагы деле ошол жаман абалында кала бере турган болсо, анан Аллах сактасын, кайсыл бир күндөр келип, дагыдан кайрадан дагы ызычуу чыга турган болсо, чыр чатак чыга турган болсо, анан ошол жердеги жаракат алып же кандайдыр бир зыяндар, жаман абалдар келе турган болсо, ким жооп берет, урматтуу мусулман бир туугандар? Эң биринчи Аллах субханаху ва тааланын алдында ким жооп берет? Эгерде ошол жерде бирөөнүн мал мүлкү жоголуп, же мал мүлк мында турсун, бирөөнүн жаны жаракат алып, же көз жумуп, ушундай бир жаман абалдар боло турган болсо, ошол жерде курман боло турган болсо кээ бирки адамдар, ким жооп берет Аллахтын алдында ошол адамдар үчүн? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айткан, урматтуу мусулман бир тууган, лазавалу дунья ахвану индаллахи мин катли ражулин муслим деген. Бул дүйнөнүн бүт баарынын, бул ааламдын, Кыргызстандын эле эмес, бул ааламдын бардыгынын талкаланып жок болуп кетүүсү Аллахтын алдында
bir musulmanды өлтүргөнгө караганда жеңилирээк деген. Көрдүңүзбү кандай коркунучтуу хадис. Эми ошондой көп адамдар ошол жерде кайсыл бир адамдар кайтыш боло турган болсо, ким Аллахтын алдында жооп берет? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азыркы сөзүндө айтып турган болсо, бул ааламдын бардыгынын талкаланып жок болуп кетүүсү бир мусулмандын өлүмүнө караганда жеңилирээк деп аткан болсо, ким жооп берет? Урматтуу мусулман бир туугандар, биз мына ушундай эрежелер менен карашыбыз керек. Биз мына ушундай пайда, зыяндар менен карашыбыз керек. Ошондо биз, урматтуу мусулман бир туугандар, туура бир кадамга барган болобуз. Болбосо моундай абалдарда ким жооп берет Аллах субханаху ва тааланын алдында? Ошон үчүн, урматтуу мусулман бир туугандар, биз кечеги сөзүбүздү айтып атканда, же болбосо бүгүнкү сөзүбүздү айтып атканда, жөн эле бир кызуу кандуулукка алдырып чыга калып эле бир нерсени айтып аткан жокпуз, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошол сөздөрдү айтып атканда, 20 жылдай убакыттан бери дин илимин үйрөнүп келе жаткан адам катары айтып атабыз. 20 жылдай илим алган адам катары айтып атабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Себеби динимизде дагы айтканыбыздай жанакындай элдештирүү маселелеринде бүт ушул сыяктуу эрежелер, ушул сыяктуу маселелерде эрежелер, ал ушул сыяктуу маселелерди чечүүдөгү пайда зыяндарды карап чечүү керек деген маселелер эскерилген. Биз ушул сыяктуу маселелерден кабардар болуп туруп, анан айтып атабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан биз илимдин негизинде, билимдин негизинде караганга аракет кылышыбыз керек. Пайда зыяндарды карап, бүт ушул сыяктуу эрежелер менен талдап чечим чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Анан айтканыбыздай, урматтуу мусулман бир туугандар, акырында келип чекит коюлуп, чечилип жатканда, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол биринчи сөзүбүздө айткандай, баарыбыз Аллахка шүгүр келтирип, ыраазы болуп, баш ийгенге аракет кылышыбыз керек. Бул биздин айтканыбыздай милдетибиз. Аллах субханаху ва тааланын буйругу. Аллах таала баарыбызга ыйман берсин, баарыбызга, өлкөбүзгө тынчтык берсин, амандык берсин, башчыларыбызга иштерине жардам берген болсун, өлкөбүздө эч качан уруш, талаш, андай абалдар кайрадан болбосун. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.